Азыр айыл өкмөтүбүздүн кыскача баянын угуп, районубуздун акиминин баянын угуп мен ушуга келатам. Билесиздерби? Биз имамыбыз айткандай, биринчи кезекте биздин ниетибиз бузулуп калды да, бейлибиз бузулуп калды. Мына айтып атпайбы, жетим жесирлерге жардам берип атат деп, биз Кытайдын пешинен намаз окушубуз керек экен деп. Толунда жокторго жардам берип атат, көпүрүн алып берип атат деп Кытайга барып рахмат айтып сыйынышыбыз керек экен деп. Улакчыларыбызды улак чаптырып атат деп сыйынышыбыз керек экен деп. Бул жакшы эмес. Негизи жакшы. Бул бардык Кыргызстандын бардык жеринде болуп атат. Кадамжайдагы, Шаңбисайдагы алтын кени боюнча кабарыңыздар бар. Кадамжайда бир да киши калбастан чыгып, өздөрүнүн чечимин кабыл алышты. Мына кече жакында көрдүңүздөр, Чаткал районунда, Алабута менен Чаткалдын ортосунда ушундай маселе болду. Биз мындай кылалы, кыска сүйлөп, мен келечекти жанагы Калыбыл окуянын кечиккен батасы дегендерде бүт баары жазылып турушундар. Муну окуп атасыздар, көрүп атасыздар, WhatsApp'тан кетип баратат. Бул Кытай деген бале кирген жер оңдурган эмес. Кытай деген баледен Америка ызылдап атат. Кытай деген бале мына 150 миллион халкы бар Россияга чоң проблема жаратат. Мына азыр жол катар келатсаң бүт Кытайча жазылуу. Бишкекке барсаң мамлекеттик улуттук университетте Кытайча жазылуу. Булар эмне үчүн ошондой болду? Акырындап биздин каныбыз аркылуу жаныбызга кирип баратат. Эгерде биз ыймандуу болгон болсок, айтып атпайбызбы? Жогору жактагылар кайсы жакта карап атат деп. Бейил эмне үчүн бузулду деп имамыбыз какшап атат. Бейил ушундан бузулду. Биз ачка калган жокпуз, айланайындар. Караңыздар, согуш мезгилинде дагы бир кесе талканды 4 киши бөлүп алып жесе дагы бирөөнүн бир тоогун уурдаган эмес касиеттүү эл эле. Биз бирөөнүн байлыгына көз артпаган эл эле. Биз курсагыбыз тойса ошого шүгүр деп жашап келдик эле. Эми бүгүнкү күндө мына ошол Кытай муну кылып атат деп көрүп атасыздар эми. Бир арзыбаган, эч нерсеге жарабаган нерселерди жасап койсо, биз ошолорго милдеттүү болуп калгандай болуп атабыз. Биздин айыл өкмөтүбүз айтты азыр 40 миллион сомду ким төлөйт деп биз топкошубуз керек экен. Садакалар. Мен 95-жылы дагы ушундай сессияда отурганда бир жазган элемде бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың биз кеткенде деп. Ошол заман келетабы деп копурдум. Келип калды. Биз кечигип атабыз. Кытай күндөн күнгө көбөйүп келекен. Менин сунушум ушундай. Кабыл алсаңыздар ушундай. Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтыны жок жашап келдиби? Жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз. Койгулачы ушул жерди талкалаганды, жолубуздун жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз турусун кыргыздар. Мына ошону көрбөй эле койдук ошондой күндү. Ошонун акчасын албай эле койдук. Ошолордун көмүрүн жакпай эле койдук. Тамагын ичпей эле койдук. Улагын чаппай эле койдук. Кетсин деген. Күнгө кечигебиз тургандар. Күн санап кечигип баратабыз. Мына мен өткөндө айттым, 60 000 кыргыздын кызы көйгөйгө чыкты деп. Эмне үчүн биздин паспорттон жана Булуту деген жерди алып салышты? Ошолорго паспорт эртерээк сатыш үчүн. Эмне үчүн экинчи кадам эмне болот? Экинчи кадам бардык жерде шаарларда дагы акимдерди, мерлерди эл шайласын деген мыйзамды киргизишет. Булар эбегейсиз акчаны берип атат. Кыргыздын колу менен муунтуп келатат. Мына ошондой 2-3 Кубанычка окшогон, Уланга окшогон, Саламатка окшогон жигиттер чыкса, эртең ошол кыргыз гезиттерине алар акча берет Кытайда. Буларды каракчы кылып жазгыла дейт. Буларды чыккынчы кылып жазгыла дейт. Телекомпанияларга акча берет булар. Кыргыз деп күйгөн жүрөгү бар азаматтар бар, мыкаачы кылып көрсөтөт. Биздин акылыбыз көп нерсеге иштебей калды. Биз түшүнбөй калдык. Bir gün bürödü maktaytları, ertesi gün anı karasam edip kıpkızıl jırtkış bolуп чыгат. Жырткыч деп, kan işer bir azamat eken деп, көтөрүп чыккан эртеси карасам жок бул баатыр экен деп чыгат. Биздин башыбызды айлантып бүттү. Кытай бир тараптан, ал жактагы бул жактагы кошуналарыбыз бар. Кыргыздын башын көтөрүп көкөлөп кетишин көпчүлүк каалабайт, мына ачык айтайын. Биз өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алып,
өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөрүп, жанакы имамыбыз менен акимибиз айткандай, бир билек, бир тилек болмоюнча биз бөтөнгө жем болгону калдык садакалар.